Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс борборунда брифингди баштап жатабыз. Чылым чегүү COVID-19 жуктуруу тобокелчилигине кандай таасир этет? Бул суроого Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун чылым чегүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Бекбасарова жооп берет. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Как курение влияет на риск заражения COVID-19? На этот вопрос ответит заведующий отделом по борьбе против табака Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Чынара Бекбасарова. Вам слово. Рахмат. Саламатсыздарбы, кымбаттуу Кыргыз Республикасынын теле жана радио угармандары. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые граждане Кыргызской Республики. Бүгүнкү күндө тамеки жана коронавирустун байланышы жөнүндө көп сөздөр болуп жатат. Эми тамекинин ден соолукка болгон зыяны жөнүндө сиздер көп билесиздер. Бирок ошончон канчалык таасири чоң экенин кээ бир убакта дагы кээ бир медициналык кызматкерлерде да жакшы түшүнүк жок болуп калып атат. Себеби эми ар кандай маалыматтарда ар кандай маалымат берилип атат, маалымат каналдарында. Эми бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында тамеки тарткан жарандардын саны көбөйүп атат. Эми бир улуу адамдардын арасында бул 25%дан өтсө, эркектердин арасында бул 48-49%га чейин жетип атат. Дагы ушул мектеп окуучуларынын арасында дагы тамеки тартуучулардын саны чоң көбөйүп атат. Ошол себептен 2 жылдан бери бул жаңы коронавирус инфекциясы менен адамдар баардык дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда гана эмес, бул эпидемия жүрүп атат. Эми ушул 2020-жылы жүрүп аткан эпидемия боюнча карап келсек, көп 2020-жылда бул тамеки өндүрүүчүлөр ар кандай маалыматтарды берип баштаган. Бул ушул тамеки тарткан адамдардын арасында жаңы коронавирус инфекциясын ооругандар аз болот экен деген. Азыркы күндө мына 2021-жыл боюнча бул маалымат таптакыр өзгөрдү. Себеби ошол эле кээ бир даже мындай чоң маалымат берген научный журналдардагылар дагы алар өздөрүнүн информациясын коронавирус менен ооругандар тамеки тарткандардын арасында аз болот деген маалыматты өздөрүнүн журналдарынан алып коюшту. Эми биз мындай изилдеп келе турган болсок, коронавирус эмне, кайсы органдарды жабыркатып атат жана тамеки тарткан адамдардын кандай ден соолукка тамекинин болгон зыяны кайсы органдарга көбүнчө пайда болот. Эми бул баарыбыз билебиз, тамеки тарткан адамдардын өпкөсүндө эң эле жок дегенде хронический бронхит, бронхит курильщика деп, андан кийин пневмония же болбосо башка аллергический бронхит, астма болот. Жүрөк оорулары боюнча булар жүрөк кан тамырлардын ичкериши менен стенокардия, инфаркт, гипертоническая болезнь, инсультка чейин барат. Өпкөнүн рак оорулары жана башка 20 түрдөгү рак оорулары менен ооруйт тамеки тарткан адамдардын көпчүлүгү. Эми бул
коронавирус инфекциясы менен кандай болуп атат? Биринчи, бул жерде дагы өпкөдү жабыркаганын көрүп атабыз. Андан тышкары кан тамырлар жабыркап, кан тамырлардын фибриноген көбөйүп атат. Ошолордун кандын коюлушу пайда болуп атат. Ошол себептен тромб пайда болуп, инсульт жана инфаркт ооруларынын көбөйүшү катталып атат. Эми эгерде механизмди карай турган болсок, ангиотензин превращающий фермент 2 деген бар. Ошолнун башында баягы кээ бир миф болгон маалыматтар болгон. Алар ушул фермент азайып, ошол себептен тамеки тарткан адамдардын арасында коронавирус инфекциясы аз болот экен деген. Кийинки убактагы бир нече жүз изилдөөлөрдүн негизинде айтылды, бул маалымат туура эмес экендиги. Себеби бул убакта ангиотензин АПФ2 деп коет, ошол ферменттин көбөйүшү көрүнүп атат. Себеби бул фермент баягы адамдардын өпкөсүндө боло турган ооруларды, бул жаңы коронавирус инфекциясы эмес, андан башка дагы башка вирусный инфекцияларды дагы көбөйтө турган экендиги далилделген. Уважаемые граждане Кыргызской Республики, вокруг коронавируса и курения их связь сильно была информация такая, что в 2020 году появилась информация, что среди курящих людей коронавирусная инфекция протекает очень легко, или же они практически не болеют. Эта информация неправильная, миф, и многочисленные, несколько сотен исследований было сделано во всем мире, и это доказывает, что наоборот, среди коронавирусных, среди тех курящих людей, если коронавирусом болеет, у них протекает на 50% больше, тяжелее. И среди курящих людей, погибших, умерших от коронавирусной инфекции значительно больше. Поэтому той информации, которая идет, это мы уже неоднократно в средствах массовой информации сообщали, этому нельзя верить. Наоборот, сейчас, именно сейчас то время, когда нужно будет бросить курить и заняться своим здоровьем. Поскольку многие страны, и Кыргызская республика, не исключение, что среди тяжелых случаев и среди тех умерших людей, курящих людей больше. Почему? Потому что, во-первых, сам по себе никотин имеет прямое действие и суживает сосуды, увеличивает адгезию тромбоцитов и увеличивает свертывающую способность крови, образовывает тромбозы. Это все прямое действие никотина. А при коронавирусной инфекции также происходит такой же процесс. То есть и увеличивается адгезия тромбоцитов, и сгущение крови происходит, и в большинстве случаев тромбоэмболические осложнения, которые приводят к сердечно-сосудистым осложнениям, и человек погибает, особенно если это преклонного возраста человек. Поэтому сейчас как раз то время, когда нужно бросить курить и заняться своим здоровьем. Мы хотели бы также сообщить тем людям, которые хотели бы бросить курить, при Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
работает колл-центр или телефонная линия помощи по прекращению курения. Все желающие могут позвонить по номеру 2103 от мобильных провайдеров, то есть это от Мегаком, О или Билайн. 3 линии работает, и наши консультанты, психологи, врачи дают консультацию, подают информацию и сопровождает желающим бросить курить. Конечно, очень сложно бросить курить, и первые 2 недели особенно сложно. В этих случаях наши консультации могут вам помочь. Урматтуу Кыргыз Республиканын жарандары, азыр ушул мезгилде коронавирустун инфекциясынын эпидемиясы күчөп турган маалда тамекини таштоо бул туура, себеби тамеки тартуу коронавирус инфекциясын өтүшүн абдан оорлотот жана алардын арасындагы адамдын өлүмүн көбөйтүшүнө алып келет. Ошол себептен тамекини таштайм деген жарандарга 2103 телефонуна Мегаком, Билайн, анан О провайдерларынан, мобильный провайдерларынан күндө саат 9-дан 9-га чейин врачтардан жана психологдордон консультация алып ала аласыздар. Түнкү саат 9-дан эртең мененки саат 9-га чейин телефон автомат маалымат бере алат. Андан тышкары help.kg деген сайт бар. Ошол сайттан дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Уважаемые граждане Кыргызской Республики, еще раз хотела бы сообщить, что есть информационный сайт Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации при Министерстве здравоохранения help.kg, где вы можете получить информацию о том, как бросить курить, или позвонив на номер 2103 от мобильных провайдеров и с 9 до 9 получить консультацию наших консультантов и психологов, а ночное время работает с 9 вечера до 9 утра автоответчик, где тоже также можете получать информацию. Спасибо большое. Надеемся, что вы будете выбирать здоровый образ жизни, а не потребление табачных изделий. Рахмат, эскерте кетсек, түз эфирде ЛТР, КТРК 624 Пирамида, 5 канал, ЛФМ радиосу, 1 радио, ЛТР YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Саламатта болуңуздар.